Акыркы учурда интенсивный садоводство деп атат. Интенсивдүү багбанчылык. Бул жыш көчөттөрдү отургузуп, аз жерден, аз бир эле аянттан көбүрөөк түшүм алуу деген сөз. Мурда биз алманы 4 метрге 5 метр, 5 метрге 5 метр, 6 метрге 4 метр кылып бакча куруп аткан болсок, азыр өлкөнүн климатына, топурагына алманын подвой деп коет, кыйып асты тамырына жараша 4 метрге 1 метр, 3 метрге 50 сантиметрден баштап бак кургандар бар дүйнө жүзүндө. Аралыгы канчалык жакын болсо көчөттөрдүн, ошончолук караш кыйын боло берет. Кароо деген агротехникалык иш деген эмне деген? Бутоо, дарылоо, бул нерселер татаалдаша берет канча жакындашкан сайын. Бирок бир эле аянтка 10 соток болсун, 1 гектар болсун, батырылган көчөттүн саны 2000-3000 чейин чыга берет. Мурда биз 500 көчөт батырып аткан болсок, 4-5 кылып. Азыр 2000-3000-4000 чейин, керек болсо 20000 чейин көчөт батырган системалар бар дүйнө жүзүндө. Бир катарлуу эмес, мына жерде бир катарлуу бак деп коет. Жүгөрүдөн айырмасы мына ортодо техника жүрсүн, трактор, башка түшүм жыйнаганда жеңилдик болсун деп жолду коюп атабыз. Бул бир эле трактор үчүн эмес. Күндүн жарыгы дагы тегиз тийсин. Шамал циркуляциясы, абанын циркуляциясы жакшы болсун, оору сыркы аз болсун деп атат да. Бул жерде көрүп атасыздар, интенсивный багбанчылык 3,5 метрге 1,5 метр менен курулган. Сортун 80 сантиметр, кечиресиздер. Аралыгын кененирээк кылса болмок да деп ойлоп атам. Кененирээк деле кылса болмок. Европада 30 сантиметрге чейин курулган бакчалар бар, эки көчөттүн ортосу. Ал жактын климаты биздикиндей ысык эмес. Ал жак дайыма булут болуп турган жер. Бизден ысык көлгө окшогон деңиздердин жээгинде жайгашкан үчүн аба салкын, ал жерлер көчөттөр дагы көбүрөөк өсөт. Ысык жерде дарактын өсүүсү дагы жайыраак, ысыктан улам. Анан алар тамырын кесишет. Тамырын атайын бычактар бар, техникалар бар, тамырын кесип, неге дегенде дарак кыш мезгилинде күздөн дарак эки жол менен азыктанат. Бир аз теманы чачырап кетти. Дарак эки жол менен азыктанат. Бирөөсү тамыр менен, тамыры адамдын ашказаны. Экинчиси жалбырак аркылуу. Жалбырак адамдын өпкөсү. Кандай эле биз тамак жеп азыктанып күч топтоп аткан болсок, булар дагы топурактагы элементтерди сууда эриген абалда алат тамыр аркылуу. Анан жалбырактардын, бутактардын өсүүсүнө колдонот. Жерде бул спурга айланган. Просто жон тик кетип аткандыгы үчүн муну биз жаңылоо кылып кесебиз. Жерден баштайбыз дедик. Бул жерде убагында 3 бурчтук кылып кескен, бутак чыгарганга аракет кылган. Бул бутак туура эмес жагынан кеткен. Бул жагынан кессе дагы жакшыраак болот эле. Бул жерде менин бош местам бар. Ал бутак тик өсүп, кайра бул бутакка параллель бир жакка келип калган. Бул дагы туура эмес. Мүмкүн болсо буну азыр биз 3 бурчтук кылып кесе турган болсок, не болот? Быйыл бул жерден уктап аткан бүчүрлөрдө мындай бутак пайда болот. Мен ушул максатта кестим муну. Бул жерден бир же бир канча бүчүр чыкса, бул жакка кеткен калтырышым керек. Себеби дегенде бул жакта и так эле бар. Кереги жок мага. Градусу кенен, кубатсыз өскөн жакшы бутак. Биз ушундай бутактарды каалайбыз. Градусу кенен жакшы бутак. Анан бул жерде бутактар бири-бирине өтө жакын кирип кеткен да. Бул жерде кыскартуу кесүүнү пайдаланабыз. Айттык, оң жака же сол жака кубатсыз өткөн бутактардан кесебиз дедик. Бул жерде мен бул бутактын кесүүнү туура көрдүм. Себеби дегенде бул дарагым 70 сантиметр болсо 35 сантиметрге чейин гана мага мүмкүнчүлүк бар да. Ал жагы аркы экинчи кошуна дарактын жери, местасы. Оң жака сол жака кеткен үчүрлөрүнү отабыз. Бул жактан дагы бул дарагыбызды кичине кыскартышыбыз керек. Ичине кара өскөндөр булар көлөкөдө калат негизинен. Буну биз кыскартып да койсок болот. Бул жерден гүлдөр ачып мөмө бере берет. Ошосо түгүнөн деле алсак, быйыл тура берсин, быйыл гүлдөп мөмө бере берсин бул. Буну дагы бул жерден багытын бурабыз, буга тийип көлөкө берет. Тик кетип аткан бутактарды алабыз. Тик кетип бул көлөкө пайда болуп бизге оң жака сол жака бири-бирине тийбеш керек. Жарыктан жакшы пайдаланыш керек дарагыбыз. Бири-бирине параллель болгондорун, ичине кара өскөндөрүн алабыз. Өтө жыш болуп кеткен да. Мына жерде да 2 эме турат, бул жерден бирөөсүн суюлтабыз. 2 бүчүр.
кетип аткан өчүрүн тазалайбыз. Бул түшүмгө кирген бир бутак болгон үчүн аябай тик кетип атат, карасаңыздар. Тик. Мен муну каалабайм. Мен кенен градуста бир бутак калганым үчүн 0 эмес 3 бырт кылып кесем муну. Бул жерден бутак пайда болсун. Кийинки жылдары буларды кыскартам да bundan мөмөсүн алам. Азыр бул өсө берсин, булардын мөмөлөрүн алып турабыз. Негизги логикасы ушундай. Бул жерде да тик кетип атат бир бутагыбыз. Көлөкө жаратат. Өзүн эмес башка мөмө дарактарына да зыян берет булчу. Бул жерден да тырнак калтырбаш керек кескенде. Эгер бийигирээктен кесе турган болсок, жаап кетиш керек. Бул жер кургайт, кургап өзөккө чейин барат. Оор зыянкечтер кирет. Ошондой болуш үчүн түгүрөңүнөн кесишибиз керек негизи. Бул жерде да бутагыбыз бул жакта итак эле бар. Бул дагы ушул жакка өскөн. Биз муну каалабайбыз. Биз бул жак өссө, бул жерде толуктасак болот. Бош место бар. Ошон үчүн кайрадан жаңылоо кылып кесебиз бу жерден. Чтобы мына жерден кенен градуста бир бутак пайда болсун. Максатым ушул максатта кесип атам муну. Бу жактан дагы чыкса буну сындырып, бул жагынан чыкканын калтырганга аракет кылабыз. Ушул жылы. Так, а бул жоон бутак дедик. Жоон бутак дедик. Жоон бутакты бундагы 3 бурчтук Mavasati деген ыкма менен кесебиз. Итак эле бул жерлерде баардык ошол ыкма менен кесилген. Айттык, М9 подвойно уланган көчөттөрдө бул ыкма көп колдонулат дедик. Ыкма менен араларына сапат өтө маанилүү. Кээ бир аралар бул жерде сыйдан кылып кесет, кымбатыраак жакшы сапаттагы аралар. Кээ бири одур-бодур кылып жара пайда болот. Бул чоң жара болгон үчүн бул жерге садовый бар деп коебуз. Бак майын сыйпашыбыз керек сөзсүз түрдөчү. Кичинекей жаралар көп деле маани эмес, бирок чоң эмелер оорулардын, зыянкечтердин кире турган бир эшиги. Ар жактан бул дагы тик кетип атат. Бир аз шак көбүрөөк. Мен бул дагы түгүнөн кыстартан туура көрүп атам мына жерден. Дагы суйлтабыз. Бир аз тырнакты кесип койдук. Негизи түгүрөңүнөн кесилиш керек эле. Бул жерде бир аз чиш көбүрөөк болуп атат. Кесип атканда бүчүрдүн кайсы жагына каратып кессек, ошол жагы мына жаралган, сынгандардан кесебиз. Бул жерде бул бүчүрдү калдык. Кайсы бүчүрдөн кесе турган болсок, көбүнчө сырткыга чыккан бүчүр менен кесебиз, сырт жакка чыксын. Өйдө жагына кеспейбиз. Өйдө жагы болсо тик өйдө кетет, бизге көлөкө жаратат. Булардын учун кесиштин кереги жок. Эмнеге дегенде бул карлик, М9 аралык өтө жыш. Учун кессем дагы өсөт. Мен өсүшүн каалабайм. Бул кайрадан тезирээк мөмө бүчүрлөрүн айлансын, эртерээк түшүмгө кирип, бул кубатсыз өссүн. Мен ушундай бутактардан көп санда каалайм. Арчасы мал. Эң аз мындай бутактардан 15-тен 22-ге чейин. Же болсо көп санда мындай кубатсыз өскөн, кенен градустагы ничке бутактарды каалайм. Лидерден ничкерээк болгон. Тик градусту биз неге каалабайбыз? Анда кошумча айта кетели. Бул жерге кыш мезгилинде жамгыр, кар түшөт, муз болот. Муз көлөмү көбөйөт да кабыкты жарат. Жарылган жерден оору зыянкечтер кирет. Оору зыянкечтердин эшиги болуп калат. Тик градус кичине салмак болсо сынат, оңой сына турган. Булардын клеткасы бекем болбойт. Биз ошон үчүн кенен градус. Тик градус азыктарды көп алып, көп көлөкө кылат. Даракты өмөгө кеч киргизет, түшүмдүүлүккө. Биз булардын баарын каалабан үчүн кенен градуста кубатсыз өскөн. Тик градустар дайыма кубаттуу өсөт. Кенен градустар кубатсыз өсөт. Биз мындай бутактарды көбүрөөк пайдаланышыбыз керек. Максатыбыз ушул болуш керек интенсивдүү багбанчылыкта. Бул кайсы өлкөгө барсаңыз деле логика бир эле иштейт, барлык жерде илим бирдей эле кетет. Мындай кенен градуста көрүп атасыздар, көп кубаттуу өскөн эмес. Бул тик градус болгон үчүн көп кубаттуу кетип атат. Мына лидер кесилген, бирөө лидерди улаган 1-2 жыл мурда. Бул жерден ошо кененирээк градуста мына жанында турат. Бул лидери конкурент болуп, түгүнөн 3 бурчтук кылып алышыбыз керек. Бул жерден түгүнөн эле алып салышыбыз керек экен, бул жерде бар экен. Бул экөө дагы бири-бирине бир аз параллель болуп турат. Ошону алып салсаңыз болот.
Бул жерде да мына мөмө бүчүрүнөн муну кыскарталы. Себеби дегенде өтө тик кетип атат ал жагы. Бул бутагыбызды мындай кылып ийсек да болот. Бир уч жагы жакшы бышпагандай болуп атат бул бутактын. Же болсо бундагы 3 бурчтук кылып кессек, бир аз кенен гроста да чыгыш эмеси бар. Уктуп аткан бүчүрлөр ушу ылдый жактарын болгон үчүн биз 3 бурчтук кылып кескенде бул жактан чыгып атат да. Бул жерден кенен гроста бутак пайда кылыш үчүн кестик муну. Кыргызстанда актуалдуу маселе болуп туруп бул багбанчылык болуп атат. Муну биздин Кыргызстандын бардык территориясында ушул иштер жүргүзүлүп атат. Жерлерде окуулар жүрүп атат. Биз да ошол окууга катышып, бак тиккенди, бакты кантип улаганды, же болбосо кантип кыркканды шыгылып, бак өстүрүүнүн жолдорун үйрөнүп атабыз. Ошол группа азыр биринчи теориялык эмесин окудук. 3 күндөн андан бери азыр практикага чыгып атабыз. Ошо практикада мен айтар элем, бул биздин Кыргызстан үчүн эң келечектүү, бүгүнкү күндө элди багуу жагынан, жер иштетүү жагынан эң актуалдуу маселе деп ойлойм. Себеби дегенде бизде мына мигранттар көбөйттү, же миграция кетип атат дейт. Биздин Кыргызстанда канча жер иштелбей турат. Адырыбыз деле, суулуу жерибиз деле, башка жер деле. Ошон үчүн мен айтат элем, ошо биздин атуулдарга ошо жерлерди иштетип, ошол жерге бак тигип, бак өстүрүп, ушу багбанчылык менен кылып деле биз экономикабызды бир топ көтөрсөк болот деген ойдомун да. Өрүктө мөмө бере турган бутактарды билишибиз керек. Ар бир даракта алмада спур деп атабыз жанагындай. Бул өрүктөр таза бүчүрлөргө ээ болгон бир мөмө түрү. Бир бүчүрдөн же гүл же жалбырак чыккандарды таза бүчүр, бир эле бүчүрдөн гүл дагы жалбырак дагы чыккандарды аралаш бүчүр деп коебуз. Аралаш бүчүрлөргө алма, алмурут аябай кирсе, таза бүчүрлөргө бадам, өрүк, гилястар кирет, шабдалдар. Биринчи гүлдөп, анан кийин мөмө берет. Бул жерде мөмө бере турган бүчүрлөрдүн көлөмү да өтө маанилүү. Кичинекей болсо, жакшы багылбаган, азык саты толук жетпеген дарактардын бүчүрлөрү, мөмөчүлөр кичинекей болот. Жакшы багылган, жарык жакшы тийген, сууну, азык саты жакшы алган бир дарактын бүчүрү чоң болот. Чоң болгону жакшыраак дайыма. Баягы эле логика бирдей бутоодо. Тиг өскөндөр көлөкө кылтат, азык сатты көп алып атат. Биз буларда дарактын табигый өсүүсүнө жараша форма беребиз. Дарагыбыз пирамида формасына жаңгак, черешнялар тиг өскөндүгү үчүн аларга пирамида формасына беребиз. Ал эми бадамдарда, мистелерде, өрүктөрдө модифе лидер деп коет. Лидер өзгөртүлгөн. Лидер бир жерге чейин келет дагы жок болуп кетет. Тоголок шара видный болуп калат, шар формасында. Анан ачык open waste деп коет, баягы чашаобразный. Белгилүү жерден кесилип, көчөттөрдүн аралыгы көбүнчө шабдалларда кылынат. Аралыгы жакын болсо 3 бутак Мерседестин эмблемасына үстүнөн караганда. Аралыгы алысыраак болсо 4-5 негизги бутак, алардан оң жагынан сол жагынан чыккан бутактарды пайда кылышыбыз керек. Биз климаты кургак, ысык жер болсо, көбүнчө лидер же модифе лидер сунуштайбыз. Себеби дегенде күндөн ашча нурлары, солнечный ожог деп коет, күндөн күйгүзүп салат мына бутактарды, мөмөлөрдү. Ошондой болбош үчүн лидер формасын беребиз, көлөкө көбүрөөк болсун деп. Ал эми жанында көл, океан болсо, абанын ымдуулугу 70-80% көтөрүлсө, козгарын оорулары көп болгондугу үчүн аба циркуляциясы начар болуп козгар. Аларда биз ортосун ачабыз. Шамал жакшы тийсин, оору аз болсун деп, болбосом оорудан кутула албайбыз дагы. Өзгөчө ошо шабдал түрлөрүндө чашаобразный форманы беребиз. Эми темага өтө турган болсок, бул жерде бутаганга аракет кылам. Мына жерде 1 жылдык бутактар булардын бардыгы. Кечиресиздер, бул жерден баштап экен 1 жылдык бутактары. Бул 2 жылдык бутагы, бул 3 жылдык бутак болуп кетет. Канча кубатты кесилсе, ошончо кубаттуу бутак пайда болуп атат. Мына жерде параллельно бутактар турат. Буларды биз суйлтушубуз керек. Буга эми кандай форма берсек жарашат? Же чашаобразный, же модифе лидер кылсак туурараак болот, бир шар формасында. Бутаганда дайыма жерден баштайбыз дедик. Жерден бир 50, 60, 70 сантиметрге чейин чыккан кандай бутак болсун, баардыгын кесебиз. Тазалашыбыз керек. Алар жерге жакын жайгашканда эч убакта туура эмес.
Кээ бир түрлөрдө 30-40 сантиметрден корона пайда алгандар бар. Алар топурагын түз эмес, топуракты биринчи үйүп, анын үстүнө көчөт отургузат. Ошондой учурларда да жакшыраак. Буларды түгүнө алабыз. Негизинен өзөктөн бир 20-30 сантиметр биз мөмө албайбыз да. Ал жактагыларды тазалайбыз. 20-30 сантиметрден баштап анан мөмө бере турган бутактарды биз пайда кылышыбыз керек да. Булардан гүлдөп мөмө пайда болсо деле сапаттуу мөмө ала албайбыз. Ошон үчүн тазалап койгонубуз дурус болот. Негизги бутактарды тандалышыбыз керек биринчи. Ошого жараша анан каптал бутактарыбызды тандайбыз. Буну калтырсак болот кенен градуста. Буну алып салганыбыз туурааак. Буну калтыралы, буну калтыралы. 3, 4, 5. Бул жактан же буну калтырсак болот. Бул тигирээк да койсо атат, ылдыйрактан кетип аткан үчүн мен муну калтырган туура көрөт атам азыр. Муну түгүнөн алганыбыз да дурусураак болот экен. Кечиресиздер. Так. Бул жерде дагы бул бутакты параллель өскөндөрү болгондугу үчүн буну алып салганыбыз да жакшыраак. Эми 70-80% адамдардын бардыгы бутаганда бир тарактын физиологиясына, жашына, климатка жараша буташ керек. 10-20% ар кимдин өзүнүн фантазиясына жараша. Кээ бир адам бул бутакты калтырууну туура көрсө, кээ бири буну түгүнөн кесип салууну туура көрөт. Бул деле туура. Адамга жараша бул өзгөрүш туура эле нерсе. Бул жерде көрүп атасыздар, параллель 2 дана бутак кетип атат. Биз бирөөсүн алып суюлтканыбыз туурараак болот. Булар тура берсин. Бул дагы өтө кубатсыз кетип атат. Азыр биринчи негизи бутактарды калтырып анан учун кескенде бунун багытын бул жагына, бунукун бул жагына багыттасак деле болот. Биринчи жоондорун калтырып алалы, жоондан иш кылабыз. Ылдыйдан жоон негизги анадал деп коет, негизги бутактарыбызды анан кийин учтарын өтөбүз. Учтар оңоюраак маселе болгон үчүн шашпай эле коюш керек ага. Бул жерде мына жерден деле кессек болот биз. Кубатсыз бир бутактан жарыкты дагы жакшыраак дейт. Бир аз тырнак калтырдым, туура эмес кестим. Туураараак кесиш үчүн түгүрөгүнөн кесишибиз керек. Түгүнөн бул жер кайра жаап каптап кетиш керек да. Эми сыртка кеткен бүчүрлөрүнөн, бир жылк бутактарынан сыртка ачабыз дарактарыбызды. 10-15 градуста отабыз. Бул жакка карап дагы өссө болот. Бул жерде 2 жылдыгынан кессем дагы кубаттуу өсүп кетиш ыктымал болгон үчүн мен кайра эле кесип кубаттуу пайда алып өзүм алдашым кереги жок. Мен бул жерден кестим, бул жерден бул бүчүрлөрү мөмө бүчүрүнө айлансын эртерээк. Бул жагын түшүмүн алайын, бул жагын сыртка ачайын деп атам. Капталдарга бутак пайда болсун, форма берейин деп атам да бир четтен. Бутактарбы? Ооба, 2 жылдан баштап мөмө керет. Кээ бирлерде учудан 1 жылда берет. Шабдалы 1 жылдан кийин 1 жылдык бутактарына берет. Мына 1 жылдык бутак болсо, былтыр өскөн бутак болсо бул быйыл булардын бүчүрлөрүнөн гүл ачат. Өрүктөрдүн деле кээ бир сорттору ылдый жагынан баштайт. Черешне өрүк, майбыкет деп коет. Чоң-чоң тоолок болгон бүчүрлөрдөн гүл чыгат. Ничке учу шиш болгон бүчүрлөрдөн жалбырак же сабак чыгат да. Катууданектер кээ бир сорттору ылдый жагынан баштап биринчи эле жылдык бутактарда мөмө бүчүрлөр деле пайда боло алат. Черешненин негизги маселеси биринчиси эрте жазда үшүктөр, экинчиси чаңдашуу маселеси. Көбүнчө аябай жакшы гүлдөйт да, мөмөсү өтө аз болуп калат. Көпчүлүк гүлдөрү, мөмөлөрү төгүлөт. Бунун эң негизги себеби сорттун гүлү өзүн өзү чаңдаштыра албосу, же кээ бир сорттор менен кээ бир сортторду аралашып бакча курсаңыз дагы бири-бирин чаңдаштыра албосу. Эми суюк бутактанган бир мөмө түрлөрүнө кирет булар. Бадамга окшоп жыш бутактанбайт. Мистелер, черешнялар суюктан ылдый жагынан кеткен. Мына бир 60 сантиметрден биринчи бутагы пайда болгон. Оң жака, сол жака бутактар кеткен. Булар бири-бирине эч кандай мешайт этпесе, зыян тийбесе, булардын биз албасак деле болот. Бул жерде бул дарак үстүнкү бутакка тийип атат. Көлөк болуп бири-бирине. А булар оң жака, сол жака капталдарына карап өсүп атат. Бул куурап калыптыр. Буну алабыз. Буну дагы түгүнөн алып салабыз.
Бул жерден гүл ачат. Муну эле калтырып кое берели, бирок ылдыйрагынан кесели. Курап калып тур себеби. Мына дагы курап калган булар барып зыян бериши мүмкүн биздин дарабызга. Бул жерде мына тик кетип бутактар ичкери көлөкөнү тосуп коюп атат. Көлөкө пайда кылып коюп атат да. Биз бул жерде бутакты сыртка кеткендерин калтырып, ичке кеткендердин кессек жакшыраак болот. Бул ооруп атабы кичине, мына кисилемалар бир аз кара түскө ээ болуп калыптыр. Мисалы ичине кара өсүп атат. Ичине карагандарды, тик өскөндөрдү силестер. Буну мына жерден алсак, бул мөмө бүчүрлөрү алат. Тик өсүп атат. Бул жака да тийип атат, мешайт атат мага. Буну кесем. Тик өйдө кеткен кесебиз. Өйдө кескенбиз, желательно сыртка каратып ачабыз, оң жака, сол жака. Бул дагы дарактын ичине кетип атат. Мен ичип калган эмес. Азыр акырындап карай берели. Мына бутактагы бу жерден куураган, бу жерден алып салып сыртка ачалы. Буну бул бүчүрүнө неме кылсак, бул жака толуктайт. Бул экөө бир аз параллель алып салсак болот. Ортосун алсак, бул экөөнүн аралы бирдей тегиздикте болот. Андай деле кылсак болот. Же буну деле. Жылдан кийин деле Ооба, ооба. Азыр мынаны алып сала берели. Бул жактагылар мөмө бүчүрүн айланасы кичине суюк болуп, күн жакшы тийсин да. Буну мына жерден эле алганыбыз да жакшыраак болот экен. Бул бүчүр ичине кара өсүп атат. Лидерибизди биз карап алалы. Лидерди буну калтыралы. Бул бир аз сыртка карап кетип атат. Мына жерде мына комет дегенибиз бул. Топурак оор болгондо, тамыр жакшы дем ала албай калганда, катуу данекелерде өрүк, шабдалы, черешняларда ушундай нерсе пайда болот. Бал, асел сымал нерсе. Бул дарак чайыр. Бул жабышкак саат дарактын стресске кирип атканын, бир нерсе не то болуп атканын түшүндүрөт бизге. Же тамырым дем ала албай атат, кичине культивация кыл деп атат. Же топуракта суу өтө көбөйүп кетти, мен дем ала албай калдым деп атат. Же бир курт кирип чукуп атат бунун бир жеринен, бир ооруп кыйнап атат, ошон үчүн бул нерсени пайда кылып бизге белги берип атат дарак. Сүйлөшүп атат сиз менен. Менин бир жерим нитип атат, кара, издеп тап, оңдоп кой деп атат. Же жоон бутактарды кескенде да бул нерсе пайда болот, стресске киритат. Сиз деле колуңуздун бир жерин кичине кессе эч нерсе эмес, чоң колуңузду кессе дагы көбүрөөк стресс, узагыраак айыгат. Ошондой эле нерсе бул дагы жандуу организм болгон үчүн. Ичке кеткенди автоматтык түрдө алабыз. Негизи бул бутак тигирээк кеткен, бирок бул бүчүрлөр же мөмө бүчүрүнө айланган. Мөмө бүчүрүнө айланган. 1 жыл 2 жыл мөмө алып турат. Буну убагында туурараак форма бергенибизде да башкачараак болот эле, эми азыр ушул жерден оңдогонго аракет кылабыз. Биринчи кабатыбызды карап алалы. Бул жак калды, бул жак калды. Эми бул жак кураптыр, караңыздар. Учунан кескен, куураган. Алып салышыбыз керек. Куурап баары өзөккө чейин барат. Бул даракты ооруга да алып барат. Жакшы тура эмес. Мындай өйдөгө кеткен эмес, сыртка карагандан ачабыз жалпы. Оң жака, сол жака кеткенди калтырабыз, өйдөгө өскөнүн, ылдый өскөнүн алабыз негизинен. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын аралыгы да болуш керек. Ооба, биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосунда божомолду 50-60 см боштук калыш керек негизи. 50-60-70. Бул мындай болот да, негизинен жерден биринчи көчөт эгилген жылы 95 см кесилет. 95-1 метр. Ал жерден 50-60 см баштап 95ке чейин 35 см оң жака, сол жака кеткен минимум 3, максимум 6 дана бутак пайда кылабыз. 6. 3, 4, 5, 6. 4-5 эң идеалы. Андан кийин эң үстүнкү бутактан, биринчи ярустун, биринчи кабаттын эң үстүнкү бутагынан бир карыш 20 см болсо, 95 эле 85. Ва жерден эмес, эң үстүнкү каптал бутактан 85. 1, 2, 3, 4, 5 кылып божомолду ушул жерден кесебиз. Экинчи кабаты бул 20-30 см пайда болду. Ортодо бир 60 см боштук калат. Ошентип анан 75-65 кылып 3-4 кабатка тең чыгабыз. Негизи. Бир эле лидерди улантып кете беребиз. Бир эле лидерибиз болот. Капталдан чыккандар сындырып жок кылышыбыз керек. Тик кетип атканда биз кенен градуста чыккандарды калтырышыбыз керек. Бул жерде убагында кесилген, лидер бирөө чыккан, лидери конкурент чыккан, бирок өтө жооноруп кеткен. Бул уже мөмө бере турган бүчүрлөрдү пайда кылып 2 жыл, 3 жыл убакыт өтүп кетти. Кечеңдеп калды. Түшүм жыйнап атканда же башка нерседе мөмө бере турган май букеттерин абайлаш керек. Силкигенде, сындырганда, бирөө адам чыкканда, булар сынса, сизге мөмөңүз азая берет автомат түрдө. Кайрана ал жерде пайда болбойт да, пайда болуш үчүн жаңы бутак пайда кылышыңыз керек. Черешняда эң сапаттуу мөмө 2 жылдык бутактан пайда болот. Бул 1 жылдык,
Бул 1 жылдык бутак болсо, бул 2 жылдык бутак. 2 жылдык бутактан чоң, жакшы сапаттагы мөмөлөрдү ала алабыз. Ошон үчүн дайыма жаңылап турабыз. Сыртка карагандан сыртка ачып, кете беребиз. 3төн 1 бөлүгүн, 4төн 1 бөлүгүн булда деле божомолду. Тик кетип атканчы муну түгүнөн алам. Бул жакка кеткен бүчүрүнөн бул жакты толуктан аракет кылабыз. Бунда деле градуста бир аз тереңирээк экен. Эми муну учурагынан кесели, чтобы азыраак кубатты өссүн. Бул жерде немелери тик өсүп атат. Бул жалбырагы менен бул жактагы бүчүрлөргө көлөкө берет. Мөмө жакшы кызарбай, башка маселелерде. Мындай жайылып өскөндө дагы жакшыраак болот эле. Муну жерге байласак да болот же, бир салмакты ассак да болот мындай кылыпчы. Багбанчылык бул кыргыз элинин келечегин ача турган жаңы багыттардын бири болуп эсептелет. Ошондуктан мен ойлойм азыр Кыргыздын ар бир улан кызы бул өнөрдү өздөштүрүш керек. Ошондуктан биз дайыма жаштарды тартып келе жатабыз. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, жаштар агробизнеске ыктап калды. Мына сыртта жашаган жаштарыбыз айрыкча, Америкада, Кореяда, Россияда жашаган жаштарыбыз баардыгы тең бак тигели деген аракети бар. Бирок бир нерсе, биз бул багбанчылыктын сырын таптакыр билбейт экенбиз. Ошондуктан биз ушундай маракелерди уюштуруп, окутууларды уюштуруп, бутоолорду көрсөтүп, колубуз, бутубуз жеткен жерде ушундай иштерди алып барып атабыз. Ойлойм бунун жакынкы жылдарда бунун түшүмүн жейбиз буюрса.